Саламатсыздарбы? Бүгүн биз япон тилинин жазуусу боюнча сүйлөшөбүз. Япон тилинде кандай жазуулар бар? Ошол тууралуу. Ал үчүн биз биринчи NHK деген Япониянын белгилүү каналынын Уроки японского языка деген японский язык деген орус тилдүү сайтына киребиз. Мына ушул сайт. Мына ушундай сайты бар. Анан мунун японская письменность деген бөлүмүнө киребиз. Турсаңыз, бул жактан япон тилинин жазуусу боюнча маалымат чыгат. Мына япон тилинде могу 3 жазуу бар. Бирөөсү хирогана. Хирогана бул япон тилиндеги сөздөрдү жаза турган тамгалар. Мунун бардыгы хирогана. Кийинкиси бул катакана. Катакана бул сырттан келген сөздөрдү жаза турчу тамгалар. Мисалы, айс деген бар, муз, лед дегени. Ошол айс дегенди ай суу деп, суу менен катакана менен жазат. Же болбосо чет элдик адамдардын аты дагы мындай катакана менен жазылат. Мисалы, Роза деген ат болсо, Розаны катакана менен Роза деп жазыш керек. Андан кийинкиси бул иероглифтер. Иероглифтер бир сөз, бир маанини билдирет. Мисалы, 3-чү иероглифти карап көрөлү, бул жеңилирээк. Бул адам деген иероглиф, 3-чү иероглиф. Бул бир сөздү, бир маанини билдирип атат. Анан ушул эле адам дегенди иероглифти хирогана менен деле жазып койсо болот, же болбосо иероглиф менен деле жазып койсо болот. Азыр биз дагы толугураак маалыматты карап көрөлү ушул сайттан. Научи нас сенсей деген бөлүмүнө киребиз. Анан биринчи сабагына киребиз. Система письма в японском языке деген. Анан бул жерде ошол япон тилинин жазуусу тууралуу маалыматтар бар. Жанакы азыр көрсөткөн хирогана, катакана, канжи, бул канжи иероглиф деген сөзү. Канжинин япон тилинин сүйлөмдөрүндө мисалы кантип жазылат. Биринчиси бул канжи, экинчиси бул ва деген, бул мүчө. Анан бул Анна деп жазылып турат. Анна деген бул катакана менен жазылат. Анткени бул чет элдик адамдын аты. Анан дес деген дагы бул сүйлөмдүн аягына кое турчу мүчө катары слык формадагы мүчө болуп эсептелет. Ошондо мүчөлөр хирогана менен жазыш керек мүчөлөрдү. Анан аттарды же болбосо сырттан келген сөздөрдү катакана менен жазабыз. Анан иероглиф менен же этишти, кыймыл аракетти билдиргени, этишти же болбосо зататошту дагы мындай иероглиф менен жазабыз. Калган мүчөлөрдүн баардыгын хирогана менен жазыш керек. Мына ушундай 3 жазуусу бар япон тилинде. Жанагы хирогана боюнча бир сыйра карап көрөлү. Кайрадан кирип. Бул сайтта мен мурунку видеолордо да айткам, абдан ыңгайлуу. Бул сайт менен окуган мисалы, А тамгасы, А тамгасынын жазылышынан бүт силерге даярлап берип атат. Мына кантип жазыш керек? А, анан
жерден кантип айтылат, анын айтылышындагы япондордун өзлөрүнүн айтуусу менен жаздырып коюшкан. Окусаңыздар болот. Мына жылдыра берсеңер. Мына ушинтип ар бир тамгаларды угуп чыксаңар болот. Мына ушундай ыңгайлуу сайт. Анан япон тилинде үндүү тамгалар 5 тамга бар. Мына карасаңыздар. Мына хирагананы карап атабыз. А, И, У, Э, О. Анан ушул 5 тамганы үнсүз тамгаларга, мисалы К тамгасына, биз К деп айтабыз, а япон тилинде К деген тамга жок, К, Ки, Ку, Ке, Ко деп. Ошондо үндүү тамгаларды үнсүз тамгага кошуп эле ошол боюнча айтылат. Бул бир тамга болот да, ошондо К тамгасы, мисалы К менен аны кошкондо К тамгасы болот. Мындай ушундай система менен хираганада. Анан могу аяк жагында эле Н деген бар. А бул О, бул мүчө катары кете турган Онун өзүнчө тамгасы бар. Могу О, бул мүчө катары жазыла турчу О. Мына ушинтип ушундай система менен түзүлөт. Анан негизинен жаттаганда могу А, И, У, Э, О, анан Каки, Ку, Ке, Конун ушуларды жатташ керек. А бул жагындагы Га, Ги, Гу, Ге, Голор болсо, бул тамгаларга эле 2 точканы кошуп коесуңар. Нигори деп коет. Ошону негизинен моуну жаттасаңар, анан бул жагын кийин бат эле жаттап аласыңар. Же болбосо мындай тоголок точканы кошуп коесуңар. Же кичинекей Яны кошуп коесуңар, же кичинекей Юну кошуп коесуңар. Ошон үчүн эң негизги жаттай турган могу Адан Ого чейин, анан ылдый карай Нге чейин жатташ керек. Андан кийин буну болсо аягында эле дагы бир сыя жаттап койсуңар. Катаканадагы так эле ошондой система менен А, И, У, Э жазылышы эле башкача. Кээ бир эле тамгалары хираганага окшоп кетет, анан негизинен башкача. Анан муну деле так эле ошондой эле Адан Ого чейин жаттайсыңар, Кдан Кого чейин жаттайсыңар, бүт баарын ылдыйга чейин жаттап туруп, анан кайра эле 2 точкасы бар, же мындай тоголок точкасы бар. Буларды кошкондо, мына силерге мындай түшүнүктүү болсун деп айтып атам, бирок бул ар бир точканын өзүнүн аттары дагы бар, японча аты бар. Ушундай точкаларды кошсоңор өзүнчө үндү берип коет. Мына ушундай. Иероглифтерди болсо, иероглифтерди ар бирин жазып жатташ керек. Анан негизи эле могу хирагананы дагы, иероглифти дагы жазганда, биринчи үйрөнүп атканда, кадимки эле биз мектепте окуп жүргөндө колдонгон чакмак тетрадьтар болот, дептерлер бар. Ошол дептердин 4 клеткасына бир тамганы жазсаңар абдан ыңгайлуу. Мисалы кичинекей кылып бир кичинекей клеткага жазсаңар мындай даны болуп көрүнбөй калат. Ошон үчүн биринчи жазып үйрөнгөндө могу мондай квадрат болуп турбайбы, ушуну 4кө бөлгөн сыяктуу эле. Ошондой 4 квадраттын ичине бир тамганы жазып, чоң-чоң кылып жазып үйрөнсөңөр жакшы. Мына ушундай маалыматтар болду. Эгер дагы ушундай япон тилине негизи эле тилдерди үйрөнүүгө же болбосо чет өлкөдө окууга байланыштуу маалыматтарга кызыксаңыздар, анда ушул сайтка жазылыңыздар, ушул каналга жазылыңыздар.